Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда көрөнгө көрсөтүүсү кызматыңыздарда мен Сүйөта Кадырбек кызы. Кыргыз элинин көнөрбөс кол өнөрчүлүгү, өчпөс маданияты жана укумдан тукумга мурас катары өткөрүлүп келе жаткан ар бир чеберчилиги келечек муңга элибиздин төптө, наркына силдүү, көрөнгөсү бай эле экенин чагылдырып келет. Кыргыз эли колдонмо көркөм кол өнөрчүлүгү менен дүйнөгө таанылып келет. Мындай баалуу чеберчиликтин бири килем токуучулук. Чебер энелерибиздин колунан жаралган сапаттуу, ары ден соолукка пайдалуу килемдерге учурда суроо талап жогору. Элет жеринде мындай өнөр менен алектенип, бул өнөрдүн өнөгүүсүнө зор салымын кошуп жаткан өнөр ээлери да бар. Бүгүнкү көрсөтүүнүн алкагында дал ушул ары машакаттуу, ары сыймыктуу болгон килем токуучулук өнөрүн чагылдырмакчыбыз. Алган кол өнөр туындулары Баткен областынын тургуну Гибра апага таандык. Ал балалыгынан чоң эне апасын ээрчип жүрүп үйрөнгөн өнөрүн арыдым деп таштап салган жок. Тескерисинче кайра өнүктүрүп өстүрүүнү колго алган. Кичинекей кезимден эле токуйм бул килем. Себеби бул биздин энелерибизден калган тубаса талант деп койсом да жаңылышпайм. Биздин энелерибиздин 4-муундагы чебер мен болуп, 5-муундагы чебер менин кыздарым, неберелерим болуп эсептелет. Биз өзү 4 кыз, 1 уулбуз. 4өөбүздүн тең колубуз ушундай килемге жакшы. Сиңдилерим дагы өз алдынча мына экөө тең менин бир тууган сиңдилерим болот. Булар дагы өз алдарынча аракет жасайт, бирок көбүрөөк мага жардам беришет. Себеби мен бул килемдерди өтө көп жасайм да. Мунун негизги башталышы биринчи жүндү тазалап, жууп, базардан алам. Бетте бизде өзүбүздө кой, мал деген жок. Биздин шартыбызга ылайык бакканга болбойт. Базардан алып келип, жууп, тазалап, тытып, анан монакта ийгим бар. Буга өзүм ошо ийикке ийирип, даярдап, ушул чоң болсо чоңураак, ичке болсо ичкераак кылып, ушу жипке ылайык таштырып ийирем, өзүм даярдайм бардыгына. Анан кийин муну монантип куруп, анан буга мына эришип пахта боло берет. Анан эчкинин жүнүнөн да болот. Бул мына түгү болсо койнун жүнү болот. Ушунан даярдап анан баштап ошо килемди сого баштайбыз. Бул килемди соккондо озоллорду ошо бардыгын ошо мурдагы энелерибиздин унутулуп калган 1 кылым, 1,5 кылым болгон килемдерин бүт өзүм айлы кыдырып аяк биякта жүрүп жийип жүрөм, жыйнап. Ушулар жоголуп кетпесин, биздин улуттук мурас катары кала турган ошо энелерибиздин буюмдары жоголбосун деген максатта мен шуну менен кийинки ушул небере чеберелер жасап кыйналбасын деген максатта ушунун материалдарын, жасалышын бүт бардыгын тизмектеп өзүм бардыгын кайрадан жаңылап чыгарып жүрөм да. Мына ушулар ана көрүп турган буюмдарыңар бардыгы ушу эски мурдакы ушу унутулуп калган буюмдар. Ушулардын озоллорун көбүн жаңылап чыгарып, азыркы мезгилде ушуларды пайдаланып эле чыгарамын. Ушинтип мен негизи ушул килемдин ушул немесини сактап келатам да кыскасы. Килем – Кыргыздын көп түстүү, саймалуу жана сүрөттүү көркөм кол өнөрчүлүгүнүн бир түрү. Килем түштүк жана түштүк батыш райондордо жашаган кыргыз урууларына мүнөздүү. Кыргыз элинде жүл, түктүү жана арабы килем, түксүз килем жасалат. Килем даярдоодо алгач койду ыркып алып, тазалап, кайра жууйт. Андан соң ийирүүгө даярдалат. Килемдердин аркагы кадимки жүндөн жана мурунку эрештердин калдыктарынан ийрилет. Жипти көпчүлүгү машинага, ток ийикке, бут ийикке ийрет. Ал эми кол ийикке ийрилген жиптин сапаты абдан жакшы болот. Ийрилип бүткөн жип тоголоктолуп боекко салынат. Биздин кыргыз килеми азыркы күнгө чейин унутулбай. Кыргыздардын килем токуучулук өнөрү, килемди жасоо байыркы мезгилдегидей эле сакталып калган.
Килем азыр учурда Кыргызстанда утилитардык маанисин жоготуп элек, башкача айтканда тажрыйбалык мааниси аябай чоң. Байыркы мезгилде кандай килемди иштетсе, азыр деле ошол килемди ошондой эле иштетишип жатышат. Айрыкча эми бул кыргыз килеми, түктүү кыргыз килеми деп айтылат. Бул Кыргызстандын түштүк аймагында көбүнчө басымдуулук кылат, ал эми түндүк аймагында дээрлик жок. Бул кол өнөрчүнүн түрү ал жакта негизи жок да. Ал эми Кыргызстан аймагындагы атап айтып кете турган болсок, бул Баткен району, Лейлек району, дээрлик Баткен областы, анан Ош областына караган Чоң Алай районунда, анан азыраак Нокат районунда килем токуучулук өнөрү сакталып калган. Чебер айым бир туугандары менен килем дорожка токуп жаткан учуру. Кибир апа кичинесинен кол өнөрчүлүк аралашкандыктан бул жаатта тажрыйбасы мол. Ал эми килем согуу өнөрүнүн сырларын биз менен бөлүштү. 1 метр дорожка токотабыз, мындай залдарга. Шунун зоруну мына энебизден ал бир кылым болгон экен, ушул зорду түшүрүп, жаңы заманбаптагы азыр өзүнүн свети менен, ошо койдун үстүндөгү өзүнүн свети табигый боёгу менен шуну чыгарсак деген максатта азыр шуну баштап атабыз. Муну эми мынантип куруп, кийинен мынаны ар бир жипке мынантип илип алабыз. Мунун өтө жасалышы кыйын. Буга көз да керек, пут керек, бел керек. Бул аягы кандай оор иш. Мунун бүтүшү да кыйын. Муну эми мына ушул курган килемибизди эле 1 айда бүтөбүз. 2 киши токуйт. Анан жалгыз киши да токуса боло берет. Анан мунан чоңураак кылса 3 киши токуйт. Эми көлөмүгө карап отуруп токуй бересиң дагы, анан бүтүп. Бүткөндөн кийин ажайып жакшынакай көздүн нурун ала турган жакшына килем болуп чыгат. Бүт көргөзмөлөргө ушу шаар боюнча, район боюнча, область боюнча, башка борорго чейин ушу килемдер менен катышып келатамын. Бирок негизи биз өзүбүздө ушу кыздар болуп, энебиз өтө чебер киши болгон экен. Бир эле килем эмес, биз термени да токуйбуз, сайманы да саябыз, куракты да курайбыз. Бардык ушу энелерибиздин кол өнөрчүлүгүнүн бардыгын кылабыз. Ошонун ичинен негизги көп басым жасаганы ушул килем болуп атат. Себеби бул аябай кыйын, өтө татаал нерсе экен да. Шуну эми унутулуп калбаса экен деп эле мен шу максатта эле шуну эле жасайм. Мен кичинекей неберелеримче жипти жүгүрүштү билет. Кеч эки теле эркек балдарым менен неберелерим жүгүрүп койдук. Анан бүгүн буларды чакырып баштайык деп азыр баштап аткан мезгилибиз. Бул четини бекемдөөчү жип. Четини мантип өзү алдынча бекемдеп кетиш керек мунун. Мына мантип бекемдеп, ушун четини бекемдейбиз дагы, анан буга кийин анан бүткөндөн кийин анан мынаны салабыз бул. Чалышың. Муну аркак деп коет мынаны. Муну токуганыбыздан кийин, аркак салгандан кийин сөзсүз да четин бекемдеш керек мынаны. Муну бекемдебесең, немелериң чыгып кетет мына байлаган жиптериң бардыгы. Утуру ар ушул аркак салганда шуну бекемдеп турабыз. Муну аркакты салгандан кийин мынаны тартабыз дагы, кайра дагы чалыш алабыз. Мында жип экөө алмашат дагы, мындай алмашып турат да. Анан жип неме мына килем аябай катуу бекемделет. Анан кийин мынаны тараштайбыз мына. Кыска кыркылат, эми азыр биринчисиге кичине. Муну энди өзүң каалагандай. Эгизирээк кылсаң калың жакшы жагы да болот. Анан тайкыраак кылсаң узоолору жакшы түшөт, бирок тайкы жукараак жагы да болот. Муну өзү негизи калың кырккан эле жакшы. Килем токууда күзүк, адыргы, күзүк көтөргүч, токмок, бычак, кайчы, күйө, салык жазгыч жана башка аспаптар колдонулат. Килемди 4-5 аял токуйт. Аны согууда 3 тиш, ашкана көчөт, өрөжө, мүшкүл, нампар, теке мүйүз, ит таман, ара тиш, жолборстаман, ийрек, жарчы шаксымал татаал көркөм көчөттөрү ирети менен берилет. Лейлек, Баткен, Нокат тарапта жүлкүлемди токууда 4 тарабына 40 элекей саамал оюмун түшүрүшөт. Саамал көчөтү көбүнчө кызыл кара түстө болот.
Килем үй ичине сулуулукта, жылуулукта тартуулайт. Жайсаң төшөк, элисең сүрөт болуп, кооздук тартуулачы сыры бар деген чебер апа килем баркынын төмөндөп кетишинин алдын алуу керек деп тынчсызданат. Баягы кытайский буюмдар басып кетти дагы, муну адамдар анча баалабай калды. Анан башы кытайский келип өтүп, муну күйө жейт экен, сакташ кыйын экен деген мааниде эле булар буга анча көңүл бөлүнбөй калган. Бирок азыркы мезгилде дагы кайра ушуну адамдар дагы кайра ушул эле жакшы экен деген максатта заказдар дагы аз-маз көбөйүп калды. Ден соолукка жакшы бул өтө. Анан мунан суук өтпөйт. Синтетикадан бул жакшы. Чет өлкөлүктөр аябай кызыгат буга. Алар кичинекей сувенир катарыны жакшы алып кетишет. Себеби аяктарга салып отурса энергия алат экен булар. Аз-маз эле кичинекей жарым биягы бир ошо килемдерди заказ көрөк бул ошо. Мен ушул килем менен эле канча жакшы тилектериме жетип, семьямда ушуну менен эле багып, мен муну таштабастан жасайм. Илгертен бери ушу килем менен эле мен бюджетим жакшы эле жолго коюлуп келатат. Ушуну менен эле жашаса болот. Килемдин негизги көчөтү кочкорек, ал экиге бөлүнөт. Бүтөлүк кочкорек жана сыңар кочкорек. Чыйратылган жиптин өңүнө жараша күл көптө, эчки туяк, бет мубурчук, туура мүйүз, карагай бутак, нампар көчөтү жана башка көчөттөрдү келтиришет. Көргөн көзгө укмуштуудай кооз, жылуу, жумшак, кыргыз нукура килемдерин жасоо мурда кийин бул иш менен шугулданбаган адамга бир топ машакаттуу жана татаал сезилет. Албетте, бул өнөрдүн сырын билип, майын чыгара жасап, аны менен ири шаркак жашоо өткөрүп жаткан кол өнөрчүлөр үчүн өзүнчө бир рахат экенин килем токуп жаткан уус чебер айымдардан байкоого болот. Мыкты килем чыгуусу үчүн чеберлер анын токмогуна, кайчысынын курчтугуна жана жүндүн тазалыгына өзгөчө көңүл бурушат. Буга негизинен өтө кылчык жүндөр да болбойт. Өтө уяң жүндөр да болбойт. Буга кылчык уяң деп коет. Ошондой багылган койлордун кылчык уяң жүндөрү болот. Бул кой эле болсо ушунун жүнү эле килемге боло бербейт. Себеби биздин Баткендеги койлордун жүнү көп эле мал арык болот, какач болот дагы бул килемге жакшы болбойт. Мына базарда бизде Тажикстан менен Өзбекстан чектеш. Бул кишилер эми базарга барганда ошо үйдө мал багышат. Өзбек, тажиктер али үйдө баккан малдардын жүнүнү базарга алып чыгышат. Ошолордон тандап сатып келем мен. Ошонун өзүмө ылайыгыны ошол цвети ак, көк, кара дефицитте кыскасы жүн бизде. Өзүбүздөгү жүндөр жакшы эмес. Боёбой эле ушул эле боюнча байлай беребиз ошо. Өзүнүн эле цветинен чыгара берем. Сапаты дагы айырмасы болот. Боёлгон килемдер жууса боёктор чыгып кетет. Бириге бири жугат дагы баягы золлорду бузат. Анан бул боёгон килемди канча жуусаң дагы эч нерсе болбойт. Боёгу чыкпайт. Өзүнүн эле цветиде тура берет. Кайра жууган сайын жакшына болуп ачылып, жакшына көрүнөт. Экөөнүн айырмасы болот. Токуучулар көчөт түйүндөрүн чечүүдө эки жагына оң чыгарылган эки жүздүү кайкалак, бир аз ийиз салып сайылса сыңар кайкалак, түгөйлөштүрүлүп сайылса кош кайкалак деп айырмалашат. Ууздар килемди ар кандай чоңдукта токушат. Токулган килемдердин эң чоңу ордо килем деп аталып, аянты 5-ке 3-5 метрге чейин жетет. Калың килем 3,5-га 2,5 метр келип, көбүнчө керегеге, үйдүн дубалына тартылууга ылайыкташтырылган. Төр килем аянтуу келип жерге төшөлүп, өтө бышык болот. Ууздар төөнүн жүгүн жабууга ылайыктуу атайын килем токушкан. Мындай чакан килем төө килем деп аталган. Көчүп конууда урунууга жайлуу килем токулган. Азыр учурда килем токугандар көп. Кол өнөрчүлүктүн бул түрү абдан өнүгүп жатат. Бирок бул багытта эмгектенип жаткан уус чеберлерге колдоо болуп турса, мындан ары да өнүгүп, кыргыз кол өнөрчүлүгүнүн көрөнгөсү толуктап, келечек муңга бүгүнкү күндүн тарыхын чагылдырган унутулгус мурастарды калтыраарына өбөлгө болот.
Көркөм колонөрчүлүктүн токуучулук түрүн бүгүнкү күндө кибир апа айланасындагы кызыккандардын баарына үйрөтүүдөн талбайт. Көз майын кетирип жасалган килемдер көргөн көздү таң калтырат. Ар бир жипти колдон өткөрүп, көчөттөрүн салып отурууга ченебеген мээнет керектелет. Кичине мезгилимде ушу эжелерим аябай чебер болуп, ушуларды эл талашып алып кетчи, апамдан сурап. Апам башка үйдө килем токуп, эжелерим башка үйдө килем токуп. Анан мен кичине элем буларды ала апам жанына, ал эжемдердин жанына жүгүрүп бары ойноп, ошентип аябай сый табактар тартылчу, кошуналар келет эле, тууган уруктар келет эле. Тамактарын даярдап, сый табактарын көтөрүп, анан ошентип булар чарчаганда мен да токуп көрөйүнчү деп анан отуруп байлап жүрүп, анан мен дагы эжемдердей чебер болуп калдым. Анан азыр ушу чоң эжем ушуну аркалап апамдын өнөрүнү алып, өнүктүрүп, ушу кибир эжем. Анан ушундай килемдерди токуганда бизди чакырат, жардамдашабыз, убактыбыз болгондо чоң килемдерди токушабыз. Бу килем дейбиз, бу килемдин түйшүгү өтө күчтүү. Муну токуштагы мындай бүтүрүп бүткүчө өтө көп эмгекти талап кылат да бу килем. Доор баскан килемдеринин жакшы сакталып, урпактан урпак өтүп келе жаткандыгынын себеби бар дейт килем изилдөөчү этнограф Чынахан айым. Кыргыз килеми бул биринчиден абдан жеңил жана оңой жасалат, көп каражатты талап кылбайт. Жасалышы өтө примитивдүү, бирок примитивдүү болгону, жөнөкөй болгону менен азыркы чейин бул турмуш тиричиликте өтө актуалдуу болгон каражат, буюм катары колдонулуп келе жатат. Азыркы чейин кыргыздын салттарында колдонуп келе жатат. Кандай салттарында? Бул кызды узатуу салты сеп катары берилет. Анан аш тойлордо байги катары берилет. Анан үйдүн жылуулукту сактоочу, экологиялык жактан таза, абдан мындай барктуу деп эсептелинген килемдер бар да үйдүн ичинде. Анан дагы бир өзгөчөлүгү бул кыргыз килеми жөнүндө айта турган болсок, түктүү килем болгондо дагы бул өзүбүздөгү чарбадан алынуучу продукциялардан жасалат. Өзүбүздүн колубузда бар материалдан жасалат. Эч кандай сырттан бир нерсе алып сатып алуунун кажети жок да. Сатып алынат азыраак. Мисалы боёгондо, же болбосо мына кошумча бир сырьё жетишпей калса алынат. Негизинен бул койдун жүнүнөн жасалгандыктан азыркы күндө койдун жүнү бизде кеңири. Ошондуктан бул буюм бизде жашап келе жатат. Мына ал эми эски энелерибиздин бул 1 кылым, 1,5 кылым болгон килемдер экен. Бир ашенемдин үйгө барсам, мына ал бир босогон астында жаткан экен. Өрттөйм деп аткан жеринен ой мага бер деп жатып алып келип, муну канча жолу жаңылап чыгарып, туристтер эки жактан келген ошол баягы немелер, инострандар шуга кызып, шунан өтө көп жасап кетти. Бул аябай кандай жакшы килем болду. Мунун узору дагы жакшы, мына жасалган. Мына немелерин кара. Өтө ичке болуп, аябай кооз жасалган буюмда. Мына ал боелсо дагы өтө мурдагы боектор чыкпаганда, бул жуулса да эч нерсе чыкпайт экен мына ал боектору. Ошол мына ал дагы бул сал кийинирээк, ортуракта токулган экен, бул кичине кополураак, аз-маз. Кичине калыңыраак жагы да токулган да. Мына ал дагы мурунку, мына ал өтө мурунку. Бул мына кара узорлору дагы жакшы. Анан токулганы аябай жакшы. Булар Баткен ичидеги эле, бул сырттан алып келинген эмес. Мына дагы ошол бир немебиздин үйдөн алдым. Бул жакында. Мына өтө бул дагы жакшы, узору дагы жакшы. Мына жасалгасы мен аябай мына материалга кызыгам да, ушул материалдын кандайча материалдан жасалат экен деп шуларды кызыгып мына бул. Мына ал эчкинин жүнү, бияктары койдун жүнүдөн жасалган. 1 кылым, 1,5 кылым болгон килем экен бул. Мына ал аябай кандай, мына түктөрү түшүп, анан бул мант өтө эскирип кеткен килем экен. Ушуну дагы суранып атып алып келип, мына узорун сактап калайын деген максатта ушунун узорун азыр кайра жаңылап чыгарып атамын. Себеби мына ал чөмүз сап деп ушу энелерибиз
илгери чөмүс сап килем деп коет экен. Бул чөмүс саптын мына үлгүсүнү түшүрөйүн деп. Мына астыдагы соосо кереге баш, эми кыргыз үйдү пайдаланган үчүн кереге баш, чөмүт сап, казан кулак, бычак учу деп анан эми ушу тоодогу ушу бир нерселерге салыштырып эле булардын аттарын коюп кое берген. Эми ушу чөмүс сабын түшүрөйүн деп азыр мына килемди куруп чөмүс сап түшүрүп аткан мезгилим. Мына килем 1,5 эмес, бул 2 кылым болсо дагы болсо керек деп ойлойм да. Себеби бул карасаң мынантип өтө тытылып, мына күйө жеп, муну каралбай. Анан энди бир уламыш укканмын мен бир мезгилде. Бул өтө чоң бир чебер аялдын үйүндө турган килем экен. Анан муну корбашы мезгилинде корбашылар жартысын кыркып кеткен экен мунун биягына. Кийин анан ушул килемди мен айттым, ушуну таштабастан мага берсеңиз деп суранып жүрдүм. Анан ол жакын эле бир немен болот эле, кийин мага алсаң ал деп бердим. Муну энди узорун кайра жаңылап чыгарайын деп шуну тазалап отурам. Тейлгерден кыз себине кошулуп берилип жүргөн килем азыркы учурга чейин сыны кетпей сакталып тургандыгынын себеби да дал ушул уз энелерибиздин талкпаган эмгеги. Колго кылдаттык менен өзгөчө фантазияны талап кылып, күч менен соолган килемдердин сапаты да жогору болуп, келечек муңга үлгү катары калаары анык. Улуулардын учугун улап, атадан балага, энеден кызга өтүүчү көркөм кол өнөрчүлүк жогорудагы биз сөз кылган уз чеберенелерибиз, колунан көрүү төгүлгөн аталарыбыз сыяктуу кесипкөй өнөрлүү инсандарыбыздын салымы менен келечек муңга мурас катары калып, кыргыз тарыхынын, маданиятынын көрөңгөсү толукталып турат. Назарыңыздарда көрөңгө көрсөтүүсү жана кызматыңыздарда мен Сүйүта Кадырбек кызы болдум. Келерки ушул күнү амандашканча саламатта калыңыздар.